бир нерсе маселе турат да, жер үлүш жер ээлери бар да, ошолор дагы ошондой укуктан ажырап калып атат. Үлүш жер ээлеринин кээ бирлеринин жерлерин басып алган жер саткычтар, кээ бирлери басып албаган, алар болсо баягында мыйзамдуу түрдө жүргөн да. Эгерде 27-пункт боюнча үлүш жер ээлери укуктан ажыраган болсо, аларга сиздер жер бересиздерби, же кандай болот? Ушул маселени бир тагы жооп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Бүт бардык үлүш ээлери менен дагы сатып алган жарандар менен да бүт бардык укуктары корголуп, ошо положение жобо жаңыдан иштелип чыккан. Ошол жободо экөөмүн укуктары корголгон, кечкекler күйбөй, ошо госрегистрге барсаң, ошо дагы толукташып берет. Эгерде сиз ошо таттансаңыз, башка жеке да маалымат берүүгө даярбыз. Бул жерде жердин ээлери дагы ошол жерге куруп алган элдердин бүт укуктарын карап, мен жана башында сиз ошол жанадан бери сымат этип атасыз. Ошо мен айткан сөздөрдү кичине толтуруй уксаңыз мен айтам. Бул жерде жана кандай мүчүрүштөр, кандай кемчиликтер келди, болду буга чейин. Ошонун баарын жокко чыгарып, ошол комиссия мыйзам чегинде иш алганга жол ачып берди. Эми урматтуу агайын туугандар, бул акыркы жолугуш эмес.